COVID-19 оорулуулары мамлекеттин эсебинен акысыз дарыланат, дейт Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов. Коронавируска чалдыккан бейтаптар акысыз дарыланат, бардык чыгашалар бюджеттен каржыланат. Дары-дармек, медициналык каражаттар алынат жана ооруканага жаткандыгы орундук үчүн төлөнөт. Дарылоо оорунун түрүнө жараша 4кө бөлүнөт: жеңил, орто, оор жана өтө оор. Илдет кандай түрдө өтүп жатканына жараша дарылоого 7988 сом жеңил түрүнө, 16370 сом орто түрүнө, 74764 сом оор түрүнө, 118807 сом өтө оор түрүнө сарпталат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен жолугушту. Өлкөдөгү азыркы эпидемиологиялык кырдаал мамлекеттик органдардын экономикалык терс кесепеттерди азайтуу жана аны жеңип чыгуу жаатындагы ишмердүүлүгү, ошондой эле постпандемиялык мезгилге биринчи кезектеги пландар боюнча пикир алышуу болду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кризиске каршы чаралар планын ишке ашыруу, өлкө аймагына коронавирус инфекциясынын андан ары жайылышына жол бербөө аракеттери боюнча өкмөттүн ишмердүүлүгү жөнүндө айтып берди. Эпидемиологиялык кырдаалга жана илдетти жугузуу боюнча жаңы учурларга күчөтүлгөн көзөмөл жүргүзүлүп, оорудан айыгып чыккандардын тенденциясы байкалып жатканы белгиленди. Мамлекет башчысы айрым региондор жана жалпы республика боюнча эпидемиологиялык кырдаалдын мындан аркы өнүгүшүнө жараша экономикалык ишмердүүлүктү этап менен жандантуунун ар кандай варианттары каралышы керектигин айтты. Ошону менен бирге президент Жээнбеков мындан ары да өзгөчө инфекция менен ооруп жаткандар көп катталган аймактарда бардык карантиндик санитардык талаптар кынтыксыз сакталышы зарылдыгына көңүл бурду. Сейсмология институтунун маалыматына караганда 25 апрелде Ысык Көл облусунун аймагында очогунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө болду. Жер титирөө Тоң районунун Туура Суу, Оттук айылдарында 5 балл, ал эми Нарын облусунун Кочкор районунун Кара Тоо, Кара Саз, Төлөк айылдарында 3 балга чейин сезилди. Ушул эле күнү Ош облусунда да күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Алай районунун Тогуз Булак, Арпа Тектир айылдарында, Кара Суу районунун Чайчы айылында 5 балл, Алай районунун Кен Жылга, Кара Шоро, Боз Караган, Таш Короо, Жаңы Турмуш айылдарында, Кара Суу районунун Алгабас, Бекжар, Лангар, Талдык айылдарында, Карагулжа районунун Жетим Дөбө, Сары Булак айылдарында 4 балл, Ош шаарында, Өзгөн шаарында, Мырзарык, Мырзаке, Саламалик айылдарында 3 балл болду. Жалал Абад шаарында, Кара Суу шаарында жана Ноокат районунун Ноокат айылында 3 балга чейин сезилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор жок. Кыргызстанда күйүүчү майдын наркы болжол менен 1 сомго ылдыйлады. Бул тууралуу Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Ишатов билдирди. Анын айтымында буга дүң баанын төмөндөп кетиши себеп болду. Майдын башында күйүүчү майдын наркы дагы 1 сомго түшүшү болжолдонууда. Маалыматка караганда дизель майы 1 сомго арзандаган, ал эми АИ-92 үлгүсүндөгү бензин айрым жерлерде 30 тыйынга арзандаса, кээ бир май коюучу жайларда 1 сомго чейин арзан сатылууда. Ал эми АИ-95 күйүүчү майы 1 сомдон 1 сом 70 тыйынга чейин ылдыйлаган.